Мексика тарабынан уюштурулган окуу лагеринин экинчи сабагын баштайбыз. Анда эмесе балдар, мен менен чогуу ырдайбыз. Чогуу ырдай алдыңарбы балдар? Эмеси түмүндөгү жомокко көңүл бурабыз. Салам балдар. Бүгүнкү биздин жомок түрү суук жөжө. Эски короонун жанында чоң уйгак өсүп турган эле. Анын көлөкөсүнө бир өрдөк уялап жумурткаларын басып чыгарып жаткан. Кря 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 деп жумурткадан жаңы эле чыккан жөжөлөрү менен саламдашты өрдөк. Эми ал жетинчисин, акыркысын күтүп жаткан. Жумуртка башкалардан чоңураак болгондуктан ал жумурткадан чыныгы баатыр чыгарына энеси ишенер эле. Карыган экас эки жагына оп майпараңдап өтүп бара жаткан. Тии чоң жумуртканы көрүп мыскылдагандай: га-га-га, бул өрдөктүн жумурткасы эмес. Ал үндүктүн же төө куштун жумурткасына абдан окшош. Ушунчалык чоң, сен аны басып чыгара албайсың. Андан көрө аны ташта, деп картаңкас канаттуулар жашаган короого жөнөдү. Жок, мен ошончо узак басып жаткан соң дагы эле басып жата берем, деди өрдөк чечкиндүү. Ошол мезгилде жумуртка жарылып, ичинен көпкө күттүргөн балапан чыйпылдап чыга калды. Ал кандайдыр бир башкача, чоң, түсү боз жана түрү суук эле. Кандай түрү суук, дешип чыйпылдашты өрдөктүн жөжөлөрү. Аны тегеректеп алышып, ар тараптан таң кала карап турушту. Бозоруп турганы аны жумуртканын ичинде узак жаткандыктан жакындай эле ал башкалардай эле болуп калат, деди өрдөк да камырабай чыгарган жөжөлөрүн ээрчитип канаттуулар жашаган короого жөнөдү. Короодо жашаган тооктор, каздар, үндүктөр бардыгы топтошуп түрү суук өрдөктүн жөжөсүн таң кала тегеректеп карап калышты. Кээ бири аны чымчып, чокуп жатышты. Аларга жем берип жаткан кыз аны жактырбагандай буту менен четке чыгарып койду. Эртеси ошол короодо жашаган мышык аны менен таанышмак болду. Ал акырын уурданып басып, жакын келип, жүндөрүн үрпөйтүп, иин кысып:
Мяу. Өмүрүмдө мындай түрү суук нерсени көргөн эмесмин. Бул менен сүйлөшүү да жагымсыз, деп кырылдады. Мындан артык кордук барбы? Байкуш жөжө бар күчү менен жүгүрүп короодон качып сыртка чыгып ылдый жакка түшүп кетти. Ал жапайы өрдөктөр жашаган камыштуу көлдүн жээгине жеткиче жүгүрүп кете берди. Балапан отуруп алып, алар камыштын үстүндө учкандарын бул жээктен тиги жээкке сүзүп өткөндөрүн акырын карап отурду. Капыстан тарс-тарс атылган мылтыктын үнү угулду. Абайлагыла, мергенчилер! Деп каркылдашты чочуган өрдөктөр. Атуу узакка созулуп, камыштын үстүн түтүн каптады. Качан гана мылтыктын үнү басылганда ал жерде өрдөктөр жок эле. Өлгөндөрүнүн калгандары үркүп башка жээктерге учуп кетишкен. Жөжө абдан капалуу жана жалгыз эле. Алар менен учуп кетүүгө ал алсыз болчу. Узап бараткан өрдөктөрдү ал капалуу карап турду. Күн суук боло баштады. Дарактардын акыркы жалбырактары түшүп, катуу шамал асмандагы кара булуттарды удургутуп айдай баштады. Камыштар союлуп, аны сууктан коргобой калды. Жөжө өзүнө жылуу жай издеди. Жүрүп отуруп, бир кичинекей кепеге туш келди. Анда адам жок эле, бирок бурчта бир карыган ит үргүлөп жатат. Жанында бир чоң ак тоок басып жүрөт. Ко, биздикине ким келип калды? Өмүрүмдө мындай түрү суук жаныбарды көргөн эмесмин, деди тоок. Ав, көңүлсүз ырылдады ит. Мүмкүн бул жумуртка тууп берер. Бирок жөжө жумуртка тууп бере албайт да. Анда тоок: "Жогол, бекер эле сага эч ким тамак бербейт", деп кууп жиберди. Кайрадан жөжө көчөдө калды. Жамгыр аралаш каар жаап жатты. Буттары абдан үшүгөндүктөн араң басып баратып, акыры басышка алы келбеди. Бирок капыстан күндүн нурлары көлдүн бетин жарык кылып, жөжө аны таң калып карап турду. Суунун бетинде укмуштуудай кооз, аппак канаттуулар сүзүп жүргөн эле. Ах, алар кандай сулуу, деп таңдады жөжө. Бирок аларга жакындай алган жок. Аккуулар учуп кетип, жөжө кайрадан жалгыз калды. Көл биротоло тоңуп, жөжөнү ошол жердик балдар үйлөрүнө алып кетишти. Алар аны үйүнө алып барып, тамак берип коюп, мергенчи болуп атышып ойной башташты. Бирок ал оюн жөжөгө жаккан жок. Ал балдардан коркуп, терезени көздөй учуп качып чыкты. Ошол каардуу кыш мезгилинде жөжөнүн башынан оор күндөр, көп кыйынчылыктар өттү. Акырында жаз да келди. Каар эрип, күндүн нурунан асман жаркырады. Көлгө кайрадан баягы аппак канаттуулар учуп келишип, сүзө башташты. Жөжө башын эңкейтип сууга үңүлүп карап, күзгүдөй болуп жаркыраган көлдүн бетине өзүнүн келбетин көрдү. Бул баягы түрү суук өрдөктүн жөжөсү эмес эле. Бул аппак, сулуу аккуу эле. Аккуулар аны бир туугандай жакшы көрүп кабыл алышты. Ал эми аларга жем берген адамдар андай кооз канаттуу бул ааламда жок дешти. Балдар, ушул жомок боюнча түшүнгөнүңөрдү эркин сүйлөп айтып бергиле. Силерге жаккан каармандардын сүрөтүн тарткыла, саламатта болгула балдар.